Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиз көрүп жаткан Ала-Тоо 24 маалыматтык каналы өз ишин маек программасы менен улантат. Кызматта мен Тутан Мелисов. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгү төнөктүгү башталганына туура жарым айга чукулдады. Борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсү боюнча саясий жарышка 21 саясий партия жана бир мандаттуу округдардан 321 талапкер аттанды. Бул шайлоо бир жылга кеч өтүп жатат. Өткөн күздөгү шайлоодон нааразычылык чыгып, арты тополоң тозго айланып, бийлик алмашып, жыйынтыгы жараксыз болгон. Жаңы бийлик жана эксперттер бул шайлоо жаңы эрежелер менен таза, адилет өтөөрүн айтууда. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоодо биринчи жолу преференциалдык добуш берүү болот. Башкача айтканда, бир партияга жана бир талапкерге гана добуш берүү каралды. Преференциалдык добуш берүүнүн айырмасы да өзгөчөлүгү да ушул. Башкача айтканда, шайлоочу партияга добуш берет жана анын тизмесиндеги өзү тандаган талапкерге добуш бере алат. Биз алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын жүргүзүп жаткан үгүт иштери жана буга чейинки мыйзам бузуулар, ошондой эле массалык маалымат каражаттарынын шайлоо процессиндеги ролу тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов агайыбыз бар. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Мына биз жогоруда айткандай эле ушул 28 ноябрда мына парламенттик шайлоо өткөн жатат. Бул шайлоо мыйзамдарына жаңы өзгөртүүлөрдүн кирүүнүн негизинде аралаш система боюнча өткөн турат. Эми биз жогоруда айткандай эле мына ушул шайлоодо ушул жалпыга массалык маалымат каражаттарынын ролу тууралуу сөз кылсаңыз бир аз. Канча бүгүнкү күндө радио, теле, журналдар катталды, алардын чет элдик массалык маалымат каражаттары тууралуу? Жакшы болот, сиз белгилеп кеткендей, ушул шайлоо процессинде, шайлоону даярдоодо, өткөрүүдө массалык маалымат каражаттарынын ролу чоң. Анткени маалыматты таратууда дагы, маалымат алууда дагы ушул массалык маалыматтар каражаттары жана интернет басылмалары негизги ролду ойнойт. Ошого байланыштуу шайлоо процессинин бардык эле этаптарында, шайлоо дайындалган күндөн баштап, шайлоонун расмий жыйынтыгы чыкканга чейин массалык маалымат каражаттары, интернет басылмалары аркылуу ушу элибизге маалымат жетет, маалымат таратылат. Бүгүнкү күндө ушул 28 ноябрга дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого карата ушул шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышуу үчүн бизде 243 субъект атайын аккредитациядан өтүп, шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышуу үчүн аттанып отурат. Алардын ичинде 51 телевидение, 29 радио, 98 интернет басылмалары, калгандары ушул гезит журналдар, бул борбордук жана регионалдык мезгилдүү басылмалар болуп эсептелет. Азыркы күндө ошол сиз белгилеп өткөн 300дөн ашуун бир мандаттуу округдардан катталган талапкерлер жана 1000ден ашуун 21 саясий партиянын тизмесиндеги талапкерлер үчүн, саясий партиялар үчүн ошол мен айтып өткөн 243 субъект бир чоң аянтты түзүп берип атат. Анткени бүгүнкү күндө күн деле бир топ мындай суук болуп калды. Анын үстүнө биздеги эпид кырдаал деле анчалык жакшы эмес. Ошон үчүн ушул өңүттөн биздин шайлоо процессинин катышуучулары, талапкерлер ушул жолдо ушул массалык маалымат каражаттарын жана интернет басылмаларын кенен колдонуп атат десек болот. Андан сырткары бизге социалдык тармактардагы ушул шайлоо процессин чагылдырууда, маалымат алмашууда, маалымдоо иретинде ушундай чоң бир жумуш, мындай кенен бир аянтча түзүп атат деп айтсак жаңылбайбыз. Бүгүнкү күндө саясий партиялар дагы, талапкерлер дагы ушул массалык маалымат каражаттары менен келишим түзүп, алардын баягы бекитилген баасы менен биргеликте ушул шайлоо фондунан иш аракеттер жүрүп атат. Мындан сырткары шайлоону уюштуруучулар, мамлекеттик органдар, шайлоо комиссияларына, физикалык, юридикалык тараптар, саясий партиялар, жөнөкөй биздин эксперттер ушул шайлоо процессинин жүрүшүн маалымдоо иретинде кенен ушундай биз атайын роликтерди даярдоо менен ушул бизге азыркы убакытта мындай биринчи жолу биз мындай аралаш система менен өткөзүп атабыз. Анын ичинде сиз белгилеп өткөндөй ачык тизме менен дагы талапкер үчүн дагы добуш берүүдө бир топ мындай бир
биринчи айтып өткөн мындай ойлоп көргөн адамга бир татаал сезилгени менен бир ушундай маалыматтык кампанияны кенен жүргүзүү менен биз ушул татаал көрүнгөн нерсени мындай бир оңой жөнөкөйлөштүрсөк болот да. Анткени бүгүнкү күндө ушул биз Борбор шайлоо комиссиясы жана башка уюмдар аркылуу дайындалган социалдык роликтердин, маалыматтык роликтердин чыгышы дагы бул биздин ушу маалыматтык кампаниябызды жаап кетип атат деп айтсак болот. Биз күнүгө ар бир мамлекеттик, жеке менчик каналдар аркылуу ушул роликтерди байма-бай берип, ушул маалыматты жеткирүүгө аракет кылып атабыз азыркы күздө. Жакшы агай, эми ушул шайлоонун жүрүшүндөгү массалык маалымат каражаттарынын ролу тууралуу биз жакшы маалымат берип өттүңүз. Эми жалпы эле ушул шайлоо процесси тууралуу дагы маегибизди улантсак, бүгүнкү күндө кандай нукта жүрүп жатат? Бүгүнкү күндө азыр биз бардык шайлоо тилкелерин, анан калса чет өлкөдөгү биз уюштурулган шайлоо тилкелеринин, участкалык шайлоо комиссияларынын, округдук шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн ушул шайлоону уюштуруу, өткөрүүгө багытталган окуу тренингтерди өткөзүп атабыз азыркы кезде. Биз ушу техникалык жабдыктарды, идентификация боюнча техникалык жабдыктар, автоматтык эсептегич урналар, ушуларды азыр тестирлөө иши жүргүзүлүп атат. Программалар, тиешелүү программалар азыр даярдалып, жүктөлүп, азыркы кезде ушул биздин техникалык жактан биз өзүбүз пландаштырылган иш боюнча өз нугунда жүрүп атат. Бардык жерде биздин ушул техникалык жабдыктарыбызды тейлөөчү операторлор окутуудан өткөрүлдү. Аларды көп деле биз дайым эле мына бир жарым жылдан бери шайлоону өткөзүп, алар деле көзү канып, мындай колу үйрөнүп калды десек болот. Ошого карабай биз азыр ушул окутуу семинар кампаниясын өткөзүп атабыз. Бардык шайлоо тилкелери азыркы күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик органдар менен биргеликте ошол даярдоо иштерин, шайлоого келген шайлоочулар үчүн шарттарды түзүү, алардын келип кетүүсүнө, тиешелүү ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз үчүн, шайлоочулар үчүн тиешелүү шарттардын, алар үчүн пандустардын, перилалардын болушу, алар үчүн атайын кабиналардын жабдылышы, ошого окшогон маселе, уюштуруу маселелери дагы азыркы убакытта аягына чыгып калды. Чет өлкөдөгү биздин уюштурулган шайлоо тилкелери үчүн дагы ушул биз пландаштырып жүргүзүп аткан иштер, аларда дагы ушундай жүрүп атат. Шайлоочулардын тизмелери, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биринчи шайлоочулардын алдын ала тизмесин биз жарыялаганда 3.686.000 шайлоочу алдын ала тизмеге катталса, мына контролдук тизмени 29 биз октябрда жарыялаганбыз. Шайлоого бир ай калган убакта контролдук тизме бир топ көбөйгөнүн байкайбыз. Биз 15-16 миңге шайлоочулардын көбөйгөнүн байкадык. Эми буюрса, мына эртең шайлоочулардын тизмесин киргизиле турган өзгөртүүлөрдүн акыркы күнү, эртең башкача айтканда 12 ноябрды кошуп алганда, ошол шайлоочулар өзлөрүнүн тизмелерин тактап алышы мүмкүн. Тиешелүү эгерде туура эмес болсо, каталыктар болсо, аларды же кайсы бир себеп менен шайлоочу тизмеде жок болуп калса, тиешелүү документтерин көрсөтүү менен ал шайлоочулардын тизмесин өзгөртүүнү же болбосо толуктоону киргизип койсок болот. Эртең акыркы күндөн андан кийин шайлоочулардын акыркы тизмесин түзүүгө биз киришебиз жана ар бир шайлоо тилкеге, ошол шайлоо тилкеге катталган шайлоочулардын тизмелери, акыркы тизмелери жөнөтүлөт. Тиешелүү печать басылып, кол коюлуп, мөөр көктөлүп жөнөтүлөт. Анан ал жерде ошо акыркы тизме менен шайлоону өткөрүүгө биз мүмкүнчүлүк алабыз. Азыркы кезде шайлоо алдындагы үгүт иштери жүрүп атат. Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүлүшүндө дагы биздин шайлоо комиссиясында, борбордук шайлоо комиссиясы, округдук шайлоо комиссияларындагы жумушчу топторунун иши аябай көбөйдү. Анткени жерлерде ушу массалык маалымат каражаттарында, интернет басылма, социалдык чөйрөдө дагы азыр байма-бай ушу талапкерлердин же алардын жактоочуларынын
алардын тарапташтары тарабынан түрдүү маалыматтар таралып атат. Айрым маалыматтар бири-бирине жала жапкан маалыматтар болот. Аларды биз тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте текшерүүлөрдү жүргүзүп, тиешелүү чараларды көрүп атабыз. Мына буга чейин бир нече талапкерлерге, саясий партияларга эскертүүлөр берилгендиги, же болбосо алар үчүн ушуну бузуулар кодексинин негизинде шайлоо процессинин башка мүчөлөрүнө, катышуучуларына бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде чаралар көрүлгөндүгүн биз шайлоо комиссиясынын алкагында кабыл алынган чечимдерден жана башка кыймыл аракеттен көрсө болот. Салыштырып айтканда, мисалы бүгүнкү күнгө чейин 60га жакын арыз, официалдуу арыз даттануулар келип түштү. Ал эми шайлоо комиссияларынын алдындагы, Борбор шайлоо комиссиясынын алдында түзүлгөн жумушчу топторунун өзүнүн мониторингтин алкагында дагы бир топ ошол шайлоо мыйзамдарын мындай айланып өтө турган бир фактыларды биз шайлоо комиссиянын ушу жумушчу топторунда, шайлоо комиссиясынын отурумдарында карап, тиешелүү чараларды, чечимдерди кабыл алып атабыз. Түшүнүктүү ага. Эми мына ошол шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө баягы буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү атайын аймактардагы журналисттерге атайын сабак өткөн. Мына ошол бул жолку шайлоону кандай негизде чагылдыруу максатында кандай өзгөрүүлөр кирди, ушул боюнча өткөрүлгөн. Андан сырткары сиз жогоруда айткандай, мына эртең акыркы күндө атпайсызбы шайлоонун тизмесинен тактоо боюнча. Демек бүгүн жана эртең ар бир ошол шайлоочунун өзүнүн тизмесин атайын тизмеден текшергенге укугу бар. Демек андан сырткары эгер кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, аны ошол ар бир өзүнүн тиешелүү органдарына кайтарса болот. Туура, бул боюнча биздин участкалык шайлоо комиссиясы арыздарды, тиешелүү документтердин, далил документтер менен биргеликте азыр кабыл алып, тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Ошонун негизинде мына биз мурда 3.686.000 шайлоочубуз болсо, бүгүнкү күндө 3.700.000 жакын шайлоочунун болгону дагы, ушул 14-15 миң шайлоочунун көбөйгөнү да ушул биздин жарандардын саясий активдүүлүгүнүн, бул саясий кампанияга активдүүлүгүнүн бир белгиси катары кабыл алсак болот. Мындан сырткары сиз белгилеп өткөндөй, массалык маалымат каражаттарын, интернет басылмаларынын өкүлдөрүн биз шайлоо процессин, ушу шайлоо дайындалгандан кийин эле атайын график менен биз региондорго чыгып, борбордук деңгээлде, региондук деңгээлде ушундай биз семинар окутууларды өткөзгөнбүз. Анын негизинде ушул шайлоо процессин кантип чагылдырыш керек. Биз баягы маалымат берип атып, үгүт ишине аралашып кетпес үчүн, же болбосо бир айрым бир маалыматтар чыгып атканда сөзсүз түрдө массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү баягы улуттар аралык кастыкты чагылдырбоо, аларды кошулуп кетпес үчүн, регионалдык бир же болбосо этникалык бир башка бир көрүнүштөрдү аралашып кетпес үчүн ушу шайлоо мыйзамдарынын жол жоболору, алардын негизги нормалары менен тааныштырганбыз. Андан сырткары массалык маалымат каражаттары жөнүндө да мыйзамдын негизинде мен ойлойм, ушу интернет басылмалардын, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү өзүнүн баягы иш аракетинде мыйзамга туура келбеген иштерди бүгүнкү күндө шайлоо комиссиясынын алдындагы жумушчу топтордо, шайлоо процессинин башка катышуучулары тарабынан байкалбай эле. Түшүнүктүү ага. Эми убакыттын тардыгына байланыштуу мына соңку суроолордун бири болсун. Ошол сиз жогоруда айтып өткөн баягы учурда шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Андан сырткары мына ушул агитация деп да шайлоочулар мына өзлөрүнүн милдетин аткарууда. Андан сырткары ушул кечээ жакында эле мына массалык маалымат каражаттарына дагы атайын мамлекеттик кызматкерлер аралашканы себеп болуп, алсак мына Ош мамлекеттик университетинин ректор кызматтан алынганы маалым болду. Ушул шайлоо процессинде ошол мамлекеттик мекемелердин ролу тууралуу дагы айтып кетсеңиз, алардын шайлоо. Туура айтасыз, бул мамлекеттик органдардын, булар шайлоону уюштуруучулар катары. Шайлоо процессинин башка катышуучуларындай эле алардын да жоопкерчилиги мыйзамда так көрсөтүлгөн. Анан шайлоонун таза өтүшүнө бир эле шайлоо комиссиялары же болбосо
шайлоо процессинин катышуучулары талапкерлер, саясий партиянын өкүлдөрү эле эмес, шайлоону уюштуруучулар катары мамлекеттик органдардын да жоопкерчилиги, мамлекеттик муниципалдык органдардын, алардын жетекчилеринин, алардын кызматкерлеринин дагы ар биринин катышуусу өзүнүн мыйзам чегинде болуш керек. Мисалы уюштуруучулар катары өзүн өзү башкаруу органдары такыр эле шайлоо процессине мен катышпайм дебеш керек. Алар уюштуруу иштери, жанагы шарттарды түзүү, ошол жерде жылуулукту кармоо, шайлоочулардын келип кетишине ыңгайлуу шарттарды түзүү, ошого окшогон маселелер алардын милдети болгон болсо, шайлоочулардын тизмесин түзүүдө, алардын сапатын жакшырууда биз башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен биргеликте. Ал эми башка, мисалы бүгүнкү эпид кырдаалды эске алып, биз саламаттык сактоо мекемелери менен, саламаттык сактоо тармагы менен тыгыз кызматташып иштейбиз. Анткени биз ушул шайлоону өткөрүүдө баягы вирустун тарап кетишине башкага биз жол бербешибиз керек. Ал сөзсүз түрдө ушул санитардык, эпидемиологиялык эрежелердин так сакталуусуна дагы жетишибиз керек. Ушул жерлердеги медициналык мекемелердин өкүлдөрү ушул сөзсүз түрдө шайлоо процессинин ар бир этабында, мисалы тизме түзүүдө болобу, тизмени тактоодо болобу, кийин добуш берүүнү процессте болобу, жыйынтыгын чыгарып атканда болобу, ошол шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн, байкоочуларды, шайлоочуларды ар бирин ушул бул биз тарабынан каралган өздүк жеке корголчу каражаттар менен камсыз кылуу, аларды тиешелүү баягы температурасын, дене табын өлчөп киргизүү, ушундай биз медициналык мекемелер менен бул тармакта бирге кызматташып иштейбиз. Андан сырткары, мисалы азыр бир топ суук мезгил болуп калды. Жерлердеги шайлоо тилкелериндеги жылуулуктун кармалышы, азыркы убакта электр жарыгы дагы мындай бир туруксуз болуп калышы мүмкүн. Азыр эле мындай бир байкалып атат, кээ бир жерде светтердин өчүп атканы. Ошого байланыштуу биз ар бир шайлоо тилкесинде альтернативдик генераторлор менен камсыз кылуу дагы ошол жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына, жердеги мамлекеттик органдардын милдети катары алар кирген. Ошол чогуу ушул ар бири өзүнүн милдетин жоопкерчилик менен аткаруу үчүн биз ошол республикада түзүлгөн штабтын алкагында жерлерге чыгып, ушундай тиешелүү шарттардын түзүлүшү, камсыздалышы боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте иш чарабызды жүргүзүп атабыз. Мындан сырткары эң дагы бир жооптуу, көйгөйлүү маселе, мисалы бул шайлоо процессиндеги бузуулардын алдын алуу, болтурбоо. Эгерде болуп калган болсо, аларга оперативдүү чара көрүү. Оперативдүү чара көргөндө дагы ушул мамлекеттик укук коргоо органдары менен, башка мамлекеттик органдар менен биргеликте тиешелүү корутундулардын өз убагында, мисалы өндүрүшкө алып коюп 1 айдан кийин, 2 айдан кийин, бул шайлоо процессин билесиз, мындай кыска убакытта өзүнүн мөөнөтү дагы, мисалы арыз келип түшсө 3 күндө каралыш керек, 3 күндө арыз бериш керек, 3 күн ичинде каралыш керек. Ошого окшогон мөөнөттөрдү сактап, тиешелүү корутундуларды, тиешелүү чечимдерди бериш үчүн мамлекеттик органдардын дагы өзүнүн жоопкерчилиги бар. Ошол жоопкерчилик менен эгерде мамиле кылып, тиешелүү биздин мөөнөттөрдү, жол жоболорду бузбай сактасак, менин оюмча таза шайлоо өткөргөнгө азыркы күндө бардык жерде шарт түзүлгөн. Биз тиешелүү чечимдерди өз убагында кабыл алышыбыз керек. Чоң рахмат агай, сизге келип маек куруп бергениңиз үчүн рахматыбызды айталы. Ар дайым ишиңизде ийгиликтер болсун, ден соолукта болуңуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда маек программасынын алкагында шайлоодогу массалык маалымат каражаттарынын ролу тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорго Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов агайыбыз жооп берди. Биргиле кетсек, өзгөртүлгөн шайлоо мыйзамы боюнча жогорку кеңештеги депутаттардын саны 120дан 90го кыскарды. Ал гана эмес, партиялык тизме менен шайланчу депутаттардын саны дагы азайды. Депутаттардын 36-сы бир мандаттуу округтан шайланмай болду. Шайлоонун босого чеги мурунку 7%дан 5%га түшүрүлдү. Бирок бул чекти багындыруу да партиялар үчүн оңой болбойт дейт аналитиктер. Андыктан таза шайлоо өткөрүү ар бирибиздин колубузда экенин унутпайлы. Добуш сатып алуудан жана сатуудан алыс болуп, өнүккөн өлкөнү бирге куралы.